Арасын толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин Дарык турган айылы деңиз деңгээлинен 2500 метр жогору болгондуктан бизде картошканын вирусу болбойт экен. Ошон үчүн бизде чоң мүмкүнчүлүк болуп атат үрөндүк картошка менен иштегенге. Эгерде биз биригип үрөндүк картошка менен иштеп, анын баарын бир жерге топтоп, чоң көлөмдө чыгарып бере турган болсок, бизге клиенттан жакшы болот деп ойлойм. Комбайн болсо, мисалы картошка казган, ошол жерде биздин расходторубуз өтө эле азаят эле. Азыр Кореянын койка менен жалал абад СКС аркылуу иштешип атабыз. Бул жерден картошка боюнча ар кандай окуулардан өтүп атабыз. Окуп, мурда билбегендерди билип атабыз. Жөн эле элементарный эле айта турган болсок, мурда картошканы эккен мезгилде сортуну калибровкасында кароочу эмес элек да, аралаштырып эге берет элек. Ошол жерден бизге айтты, мисалы горох менен тукумдайды бөлөк-бөлөк эгиш керек деп. Бул жөн эле сөздө сезилет экен, бирок факты түрүндө өтө пайдасы көп болот экен. Анан буга чейин картошканын оорулары, кайсы убакытта суу бериш керек, дарыларды кандай мезгилде бериш керек, ошолорду жакшы билчү эмеспиз. Сырттан билип, бири-бирибизден көрүп иштечүбүз. Азыр окуп баштагандан бери айырмачылыктар бар, бир топ айырмачылыктар бар. Ери аден эгилген, экинчи репродукция. Мына талааны жалпы көрүп көрсөк, мына азыр таладачы көрүп турабыз. Сортовой смесь жок, өтө таза. Анан кийин уход аябай жакшы неме кылынган, каралган картошкалар. Негизинен көрүп турасыздар, эч кандай илдеттин, анан башка бир зыянкечтердин дагы белгиси жок. Бул толук кандуу, мындай уруктукка жарактуу картошка болуп эсептелет да. Бул кадимгидей эле жертөлө, жерди 4 метр тереңдикте казып туруп эле, мындагы эки жагын бетондоп, ушинтип жасап коебуз. Бул өзү эки бөлмөдөн турат. Биринчиси 17 метр, экинчиси 15 метр. Жалпы 32 метрге туурасы 3,60. Бул жерге да орточо кылып картошка киргизгенде 100 тонна картошка батат. Октябрдын башынан баштап картошкаларыбыз кирет. Ошон менен майдын башына чейин картошкалар ушул жерде сакталат.